Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Мындан 200 миллион жыл мурун кумурскалар гана учушса, ал эми жер үстүндө мындан 150 миллион жыл мурун археоптерикс деп аталган жандыктын канаты болуп, ал учууга жөндөмдүү жандык болгон деп окумуштуулар болжолдошот. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул учуу менен тиричилиги байланышкан жандыктарга арналмакчы. Алгач анда бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулар классы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер канаттуулар классынын ички жана сырткы түзүлүшүн, жашоо тиричилигин окуп үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле канаттуулар классы менен сойлоп жүрүүчүлөрдүн окшоштуктарын жана айырмачылыктарын бири-бири менен салыштырып окуй аласыңар. Өзгөчө бала чагыңарда, деги эле баардык адамдарда эмне үчүн канаттуулар учушат, ал эми адамдар учушпайт деген суроо туулса керек. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө дал ошол суроого жооп аласыңар. Анда биз алгач ушул канаттуулар кирген чоң топко кайрылып коелу. Силер билгендей, омурткалуулар типчеси өз ара төмөндөгүдөй класстарга ажырайт. Бул балыктар классы, жерде сууда жашоочулар классы, сойлоп жүрүүчүлөр классы, жана ошондой эле канаттуулар классы жана сүт эмүүчүлөр классы. Бүгүнкү сабагыбыз ушулардын ичинен канаттуулар классына арналмакчы. Көрсө, канаттуулар классынын өкүлдөрүнүн сырткы гана түзүлүшү эмес, ички түзүлүшү дагы учууга бир топ ыңгайланышкан экен. Алгач биз ушул классты жакындан окуп үйрөнүү үчүн канаттуулардын ичинен көгүчкөндү алып, анын сырткы түзүлүшү менен таанышып алалы. Канаттуулар сойлоп жүрүүчүлөр сыяктуу эле денеси төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат. Баш бөлүгүнөн, моюнунан жана ошондой эле тулкусунан жана буттарынан. Алдыңкы буттары канатка айланган, ал эми арткы буттары болсо манжалуу экен жана манжасы, шыйрактары сойлоп жүрүүчүлөрдүкү сыяктуу эле кабырчыктар менен капталган. Көпчүлүк канаттуулардын манжалары төртөө болот. Адатта алардын үчөө алдыны карап, бирөө арт жакта болот. Бирок, мисалы айрым канаттуулар, айталы төө куштун эки эле манжасы болсо, ал эми мисалы тоңкулдактын манжалары төртөө болуп, экөө алдыны карап, экөө артты карап турат. Канаттуулардын денеси сыртынан куш жүн каптоосу менен капталган. Эми биз анын башын алып, андагы маанилүү делген сезүү органдарына жана башка органдарына токтолуп коелу. Мисалы, бул үстүңкү тумшугу жана астыңкы тумшугу. Тумшуктары сыртынан мүйүз катмары менен капталган жана тумшуктарынын формасы, өңү дагы ошол жеген азыгына байланыштуу болот. Учтуу, узун же кыска, мултуйган абалда болушу мүмкүн. Демек, азыгы кандай болсо, тумшуктарынын формасы дагы ошондой болот. Канаттуулар тилинин жардамы менен түрдүү даамдарды сезе алышат. Мисалы, таттууну, ачууну, туздууну ажырата алышат. Канаттуулардын тиштери болбойт, андыктан жеген азыктарын тумшугунун жардамы менен жеп, ал эми тумшугунун кырлары өтө миздүү, курч болот. Анын жардамы менен тамактарын бир аз да болсо майдалап жешет. Үстүңкү тумшугунун үстү жагында таноосу жайгашкан. Ошондой эле булардын кулак тешигин дагы көрүп турасыңар. Албетте, сыртынан куш жүн каптоосу менен капталгандыктан кулак тешиги көрүнбөйт, сырткы кулак калканы жок. Бирок ошондой болсо дагы сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, булардын кулагы сырткы, ортоңку жана ички кулактан турат. Керек болсо булар ультра үндөрдү же болбосо биз уга албагандагы үндөрдү уга алышат. Ошондой эле канаттуулар сайрарын силер билесиңер. Дал ошол кайсыл канаттуу сайрап жатат, ургаачысы же эркегиби, ошолордун баардыгын алар кулактарынын жардамы аркылуу сезе алышат. Мындан сырткары ушул канаттуулардын өзгөчө күчтүү органдарынын бири алардын көздөрү. Өзгөчө көзүндөгү чечекейинин формасы гана өзгөрбөстөн, анын жайгашкан орду дагы өзгөргөндүктөн, булар көрүп жаткан нерсесинин формасын, түзүн, керек болсо анын канча аралыкта экендигин да так даана көрүп биле алышат. Эми силер менен биз азыр жандуу тасманын жардамы аркылуу ушул канаттуулардын тери каптоосуна кайрылып көрөлү. Канаттуулардын денесин карап туруп эле алар учууга мыкты ыңгайланышкан деп айтууга болот. Себеби алардын денеси сыртынан куш жүндөрү менен капталган. Куш жүндөрүнүн түзүлүшү жана функциясы ар түрдүү. Андыктан биз дал ушул куш жүндөрүн өз ара тал канаттарга жана мамыктарга, ошондой эле тыбыттарга ажыратабыз. Тал канаттардын дагы түрлөрү бар. Мисалы, чалгындары бул канаттарында болсо, ал эми чоң куйрук куш жүндөрү болсо, куйрук жагында болот.
Биз чалгындардын түзүлүшүнө назар салып көрөлү. Мынакей чалгындын түбүндөгү тешигин көрүп турасыңар. Ал үстү жагын биз калемче деп коебуз. Анын ичи көңдөй болот дагы, чалгындын догочосу кетет. Үстүндөгү желпүүрлөрүнүн тыбыт бөлүгүн көрүп турасыңар. Бул өзгөчө суук аймакта жашаган канаттууларда жакшы өрчүгөн. Анын үстү жагында өзөгү жатат дагы. Анда бир нече кылчалар кетет. Биринчи иреттеги жана экинчи иреттеги кылчалар кетет. Экинчи иреттеги кылчалардын баш жагы илмексимал болот дагы. Алар бири-бирине кыналыша жайгашат дагы. Натыйжада ушул өзөктөгү желпүүрдү пайда кылат. Мындай желпүүрлөрдүн түзүлүшүнөн улам биз кадимки күндөлүк турмушубузда пайдаланган сыдырманын түзүлүшүн алганбыз. Тал канаттардан айырмаланып, мамыктар бир топ айырмалуу. Мамыктардын өзөктөрү ичке келет дагы, алардын желпүүрлөрү тегиз эмес. Башкача айтканда, алардын экинчи иреттеги кылканчалардын иймекчелери жок болгондуктан чаржайып жайгашат. Ал эми тыбыттардын кылканчалары өтө назик, жумшак жана жылуулукту берет. Ал эми өзөктөрү болсо кыска келет. Ошентип биз алардын куш жүндөрүнүн же болбосо дене каптоосунун түзүлүшү менен таанышып алдык. Бирок канаттуулар мезгил менен ушул куш жүндөрүн түшүрүп турат. Биз азыр сүрөттөлүштөрдүн жардамы аркылуу алардын куш жүндөрүнүн териден кантип чыга тургандыгын көрүп алалы. Мынакей бул канаттуунун териси деп элестетели. Терисинин үстүңкү катмарын биз эпидермис деп айтабыз, ал эми астыңкы катмарын дерма деп айтабыз. Дал ушул эпидермисте анын канаты түшүп калгандан кийин мындай болгон ушул канаттын орду пайда болот. Төмпөйүп турганын көрүп турасыңар. Мынакей ушул жерде фолликул деп аталган, же болбосо кичинекей баштыкча пайда болот. Же муну канаттын түбү деп элестетсеңер болот. Мынакей ушул жерде канат чыга баштагандыгын көрүп турасыңар. Ушул кылтыйып канат чыгып келе жаткан маалда анын сыртынан кап менен капталган болот. Бул кап ушул эпидермистин үстүңкү клеткаларынан пайда болот. Ал эми канаттын мындай кылчалары болсо эпидермистин астыңкы клеткаларынан пайда болот. Албетте кылчалар пайда болгондон кийин алар капты жарып чыгып сыртка чыгат. Алгачкы убактарда алар башаламан жайгашы мүмкүн. Улам ал кылчалар чоңойгон сайын ошол жаныбарга тиешелүү формага, түскө келе баштайт. Ошондой эле бул фолликулдардын жакалары дагы канаттын өзөгүн пайда кылат. Жогоруда биз канаттуулар тууралуу бир топ маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ири куш жүндөргө кирет деп ойлойсуңар? Биринчиси чалгындары, экинчиси мамык, үчүнчүсү тыбыт канаттары, төртүнчүсү бардыгы деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ири куш жүндөргө кирет деп ойлойсуңар? Туура жоопко кайрылалы. Жообу бул биринчи экен. Башкача айтканда чалгындары ири куш жүндөргө кирет экен. Эми андан ары кадам таштап биз канаттуулардын ички түзүлүшүнө кайрылалы. Тактап айтсам тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу системаларын карап көрөлү. Канаттуулар дан менен, ар түрдүү курт кумурскалар менен, балыктар менен азыктанаарын силер билесиңер. Булардын тумшуктарынын формасы жеген азыгына байланыштуу болот деп айттык. Ооз көңдөйүндө тиштери болбойт, бирок тилдеринин жардамы аркылуу булар ар түрдүү даамдарды сезе алышат. Азык заты кулкундан андан ары кызыл өңгөчүнө барат. Ушул кызыл өңгөчүнүн алдыңкы бөлүгүндө жемсөө деп аталган бөлүгү бар. Бул бездүү келет дагы түрдүү суюктукту бөлүп чыгарат. Ошол суюктуктун жардамы менен тамак ашы бир аз да болсо көп жумшарат. Андан кийин карынына барат. Же болбосо ал эки бөлүктөн турат. Бездүү бөтөгө деп коебуз. Бул бөтөгөсүндө зилдин таасири астында тамак ашы майдаланып, эзилип жумшарат. Ал эми булчуңдуу бөтөгөсүнүн ички бети катуу келет дагы. Ошондой эле канаттуулар өзлөрү азыктанып жаткан маалда ар түрдүү майда таштарды, кумдарды жутуп алат. Мынакей ошолордун баардыгы ушул булчуңдуу бөтөгөсүндө болот дагы. Ал өз кезегинде тамак ашын майдалоого жардам берет. Андан ары тамагы ичке чегисине барат. Ичке чегисине эки чоң без өз суюктугун куят. Бул уйку бези түтүкчөсү аркылуу ичке чегинин башталышына, же болбосо 12 ичеге өзүнүн зилин бөлүп чыгарса, ошондой эле боор деп аталган дагы тамак сиңирүүчү чоң без бар, билесиңер. Бул дагы өзүнүн өт суюктугун атайын түтүкчөсүнүн жардамы менен 12 ичеге куят. Ошентип ичке ичегиде тамак ашы ээрип сиңет, сиңбей калган азык заты жоон ичеги аркылуу келет дагы, анан клоакасы аркылуу сыртка чыгарылат. Ошондой эле жоон ичеги менен ички ичегинин ортосунда силер сокур эки ичегини көрүп турасыңар. Бул жерде ушул сиңбей калган азыктардын айрымдары дагы сиңет. Ошентип канаттуулардын азык заттары бат сиңип, калдыктары ошол замат тез-тез сыртка бөлүнүп чыгып турат. Бул эмне дегендик? Бул канаттуунун
салмагын жеңилдетүү максатында булардын зат алмашуусу өтө бат жүрөт. Эми биз силер менен бөлүп чыгаруу органдар системасына кайрылып көрөлү. Зат алмашуунун калдыктары суюк түрүндө бөйрөккө чогулат. Бул жерде заара пайда болот дагы. Заара түтүгү аркылуу клоака ачылып, анан сыртка бөлүнүп чыгат экен. Буларда табарсык болбойт. Эмне үчүн? Себеби табарсык болсо, анда ал дагы өз кезегинде толушу үчүн белгилүү бир салмакты берет эле. Ошондуктан канаттуулардын салмагын жеңилдетүү максатында буларда дагы табарсыгы болбойт. Эми биз силер менен канаттуулардын дем алуу органдарына кайрылып көрөлү. Булардын дем алуу системасында бир топ татаал таноосу аркылуу кирген аба кокосуна, анан кекиртегине барат дагы, анан колкосуна ачаланып кетет. Ушул кекиртеги менен колкосуна өткөн жеринде үн байламталары болот. Башкача айтканда, силер билгенде канаттуулар түрдүү үндөрдү чыгарып сайрай алышат. Алардын сайрагандыгынын себеби дал ушул колкого кеткен жердеги үн байламталардын болгондугуна байланыштуу. Колкодон андан ары тармактан отуруп өпкөгө барат. Өпкөсү сойлоп жүрүүчүлөргө салыштырмалуу бир топ тармактанган, ичин жыш, исиркектерге толгон жана ошондой эле анын бети жыш кан тамырлар менен капталат. Дал ушул жерде газ алмашуу процесси жүрөт. Мындан сырткары булардын аба баштыкчалары бар. Аба баштыкчаларынын алдыңкы бөлүгүн көрүп турасыңар, ошондой эле арткы бөлүктө дагы аба баштыктар бар. Аба баштыктары биринчи кезекте ушул канаттууга жеңилдикти берсе, экинчи кезекте дем алууда дагы анын ролу зор, ошондой эле башка органдардын өйкөлүшүнөн дагы сактайт. Мисалы, биз ушул аба баштыктарын жакындан карап көрөлүчү. Алды жагынан карай турган болсок, төмөндөгүдөй түзүлүштө бул кекиртеги, алдыңкы аба баштыгын көрсөтүп коеюн, бул өпкөсү, ал эми бул болсо арткы аба баштыгы, бул болсо колу же болбосо канатындагы биринчи жилик, кол курчоосуна бекиген күң жилик. Күң жиликтин ичиндеги аба баштыктарын көрүп турасыңарбы? Демек, сөөктөрдүн арасына чейин аба баштыкчалар кеткен экен, бул өз кезегинде сөөгүн дагы жеңилдетет. Канаттуулардын дем алуусу бир топ татаал, башкача айтканда алар кош дем алышат. Ал үчүн биз алардын дем алуу кыймылдарына назар салып көрөлү. Мисалы, дем алуунун биринчи кыймылы кандай болот? Сырттан кирген аба жолдору аркылуу келип, көрүп турасыңарбы? Өпкөсү аркылуу арткы аба баштыгына өтөт экен. Ал эми дем чыгарган маалда ушул арткы аба баштыгындагы аба өпкөсүнө барып атат. Бул кайсыл маалда өзгөчө учуп бара жатканда канаттуулардын көкүрөк көөдөнү бат-баттан кыймылга келип иштей албайт. Ошондуктан дал ушул кыймылдар учуп бара жаткан маалда маанилүү болуп саналат. Ал эми дем алуу экисине көңүл бөлүп көргүлө. Мынакей аба, алдыңкы аба баштыкчаларынын чоңоюп аткандыгын көрүп турасыңар. Демек, газ алмашуу жүрүп, газ алмашуунун натыйжасында пайда болгон заттар кайрадан өпкө аркылуу аба жолдору менен сыртка бөлүнүп чыгып жатат. Ошентип биз силер менен канаттуулардын дем алуу органдары жана ошондой эле дем алуу кыймылдарына назар салып алдык. Эми алардын кан айлануу системасын жандуу тасманын жардамы аркылуу карап түшүнгөнгө аракет жасап көрөлү. Канаттуулардын кан айлануу системасы бир топ айырмалуу. Себеби булардын жүрөгү 4 камерадан же 4 бөлүктөн турат: оң дүлөйчө жана оң карынча. Бул жакта тек гана вена каны жүрсө, ал эми сол дүлөйчө сол карынчасында тек гана артерия каны же болбосо кычкылтекке бай кан жүрөт экен. Булардын кан айлануу системасы эки тегеректен жүрөт, башкача айтканда кан айлануу чоң жана кичине тегерегинен. Алгач биз кан айлануунун кичине тегерегине кайрылып көрөлү. Кан айлануунун кичине тегереги жүрөктүн оң карынчасынан башталып, өпкөгө барат дагы, өпкөдө газ алмашуу жүрүп, веналык кан артериялык канга айланат дагы, жүрөктүн сол дүлөйчөсүнө келип куюлат. Ал эми кан айлануунун чоң тегерегинде жүрөктүн сол карынчасынан башталып, толто аркылуу анан башка майда кан тамырларга тарап, бүтүндөй орган ткандарына кычкылтек барат дагы. Бул жерде артериялык кан, веналык канга айланып, кайра жүрөктүн оң дүлөйчөсүнө келип куюлат. Чоң жана кичинекей кан айлануу системасы бар экендигин көрдүк, бирок булардын кан айлануу системасы өтө ыкчам. Эгерде адамдын кан айлануу системасы дал ушундай ылдамдыкта жүрө турган болсо, анда адамдар кадимкидей эле күйүп кетер эле. Эми биз силер менен ушул кан айлануу системасына байланышкан төмөндөгү суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат: сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, канаттуулардын организми таза артерия каны менен камсыз болот. Мында кан айлануу кандай өзгөрүүгө алып келген деп ойлойсуңар?
Биринчиси кан тамырлары көбөйгөн, экинчиси зат алмашуусу тездеген, үчүнчүсү салмагын жеңилдеткен, төртүнчүсү жүрөгү татаалданган деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып канаттуулардын организми таза артерия кан менен камсыз болгон экен. Мында кан айлануу кандай өзгөрүүгө алып келген? Мында силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен, башкача айтканда зат алмашуусу тездеген деп айтып өттүк. Канаттуулардын скелетине кайрыла турган болсок, алардын сөөктөрү жука, аба арасында толгон, бирок ошого карабай жеңил жана бекем болот. Азыр биз тасманын жардамы аркылуу алардын скелетинин түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Канаттуулардын скелетине кайрылган болсок, алардын баш сөөгү мээ кутусунан жана тумшуктары астыңкы үстүңкү жаактарынан жана көз чарасынан турат. Ал эми омурткалары, моюн омурткасы кыймылдуу ашташкан бир нече омурткалардан турат. Арка омурткасы, кабыргалары жана төштөгү болсо көөдөнүн түзөт. Төшүндө кыры бар, өзгөчө учууга жөндөмдүү болгон канаттууларда ал жакшы өөрчүгөн. Алдыңкы кол курчоосу 3 сөөк биригип өскөн, ал эми бош кол курчоосуна болсо өз ара күң жилик жана кар жилик кетет. Кар жилик 2 сөөктөн турганын көрүп турасыңар, жана манжасынын сөөктөрү кетет. Ал эми арткы бут курчоосу дагы 3 сөөк биригип өскөн. Ал эми бош бут скелетине болсо кашка жилик, шыйрагы, манжаларынын сөөктөрү кетет. Канаттуулардын скелети менен таанышып алдык. Эми алардын булчуңдарына назар салып көрөлү. Канаттуулардын булчуңдарынын ичинен өзгөчө 3 булчуңу жакшы өөрчүгөн. Бул моюн булчуңу, анын жардамы менен жана омурткаларынын түзүлүшү дагы бири-бирине жакшы ашташкандыктан булар моюнун 270 градуска чейин бура алышат. Мындан сырткары булардын бут булчуңдары жакшы өөрчүгөн. Өзгөчө учууга жөндөмсүз болгон канаттуулардын бут булчуңдары жакшы өөрчүгөн сан бөлүгү. Мындан сырткары учууга жөндөмдүү канаттуулардын болсо чоң төш булчуңдары жакшы өөрчүгөн. Мисалы, учуп бара жаткандагы кыймылын карап көрөлү. Бул акырегасындагы булчуң, ал өз кезегинде канатын көтөрүүгө жардам берсе, ал эми чоң төш булчуңу болсо канатын түшүрүп бара жатканда маанилүү болуп эсептелинет. Ошондуктан акырегасындагы булчуңга караганда чоң төш булчуңдары күчтүү, кубаттуу өөрчүгөн. Эми биз силер менен канаттуулардын нерв системасына кайрылып көрөлү. Борбордук нерв системасына биз билгендей баш мээси жана жүлүнү кирет. Жүлүндөн мээден тараган нервтер болсо четки нерв системасын түзөт. Баш мээсинин түзүлүшүнө кайрыла турган болсок, бир топ өөрчүгөн же татаал түзүлүштө десек болот. Алдыңкы мээсинде чоң жармыш шарларды көрүп турасыңар. Эгерде туурасынан бөлүп карай турган болсок, мисалы сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, алардын кыртышы, ушул чоң жармыш шарлардын кыртышы бир топ өөрчүгөндүгүн көрүп турасыңар. Бул эмне дегендик? Бул рефлекстери тек гана шартсыз эмес, шарттуу дагы рефлекстери бар. Мисалы, шартсыз рефлекстери баласынан кам көрүү, уя салуу, миграциясы болсо, ал эми шарттуу рефлекстер, мисалы, тоту куштарды сүйлөөгө үйрөтүп, же бийлегенге каргаларды үйрөтүп атпайбызбы? Булардын баардыгы шарттуу рефлекс. Же болсо туулгандан кийинки үйрөнгөн рефлекстерин биз шарттуу рефлекстер деп коебуз. Ал эми шартсыз рефлекс бул туулганда эле же жумурткадан чыкканда эле болот. Рефлексти эске салып коеюн, бул ар түрдүү дүүлүктүргүчтөргө нерв системасынын катышуусу менен жооп берүү реакциясын айтып коебуз. Ошондой эле булардын мээсинде ортоңку мээси жакшы өөрчүгөн, себеби бул өз кезегинде көрүүнү жөнгө салат же координациялайт. Ошондой эле учуусуна байланыштуу булардын каракуш мээси жакшы өөрчүгөн. Эми биз кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы шарттуу рефлекске мисал боло алат деп ойлойсуңар? Биринчиси ата-энесин тууроо, экинчиси миграция, үчүнчүсү уя салуу, төртүнчүсү балдарына кам көрүү деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы шарттуу рефлекске мисал боло алат? Анда туура жоопко кайрылалы. Жообу ата-энесин тууроо деген биринчи жооп туура экен. Эми биз силер менен саактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Орнитология. Бул грек тилинен которгондо канаттуу дегенди түшүндүрөт. Канаттуулар тууралуу окутуучу зоологиянын бөлүмүн биз орнитология деп атап коебуз. Рефлекс, жаңы эле айтып өттүм, нерв системасынын катышуусу менен дүүлүктүргүчтөргө жооп берүү реакциясы. Аккомодация деген сөз бул ушу канаттуулардын көрүүсүндө колдонулат. Бул сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө карата органдардын ыңгайланышуусу. Өзгөчө чечекейин айтпадыкпы? Формасы гана эмес, анын түзүлүшү дагы
бир топ өзгөчөлөнөт деп. Балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жалпы эле канаттуулар классы жана алардын ички, сырткы түзүлүштөрүн көгүчкөндү мисалында алып карап окуп үйрөндүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.